Анархан Арстанбекова Бишкек шаарындагы жеке ишканалардын биринин өкүлү. Бүгүн камсыздандыруу төгүмдөрүн жаңы эреже боюнча жүргүзүү үчүн 1-май райондук салык кызматына келген. Айтымында буга чейин көп жумуштар кагаз түрүндө болчу. Эми каржы операциялары электрондук ыкмага өтүп, анын ишинен камсыздандыруу төгүмдөрү бирдиктүү эсепке өткөнү бир топ жеңилдик болду. Мурда соцфондго бөлүнчү пенсионный, гос деп төлөчүбүз. Азыр эми казначейство деп койду, эдини счетко төлөнөт. Тияка төлөдүк, бияка төлөдүк, анан кийин төлөсөк чыкпай калдыбы, жетпей калдыбы дегендей болбой. Мына бардыгы. Мурда ар бир бөлүк үчүн атайын бир банктык эсеп керек болсо, азыр пенсиялык фонд полистери боюнча жана дыйкан чарбалары баштаган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бардыгы бир эле эсеп менен, бирок ар бир төлөмдүн коду боюнча өзүнчө жүргүзүлөт. Мында кардарылар жана төлөмдү кабыл алып жаткан банк кызматкерлери сандарга гана дыкат көңүл бөлүп коюшу керек. Код платежа 8 сандан турат. Ошо 8 сандын туура коюш керек. Мисалы үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнө 12, 12, 11, 10 болсо, камсыздандыруу полиси боюнча ошол эле цифралар болот. Акыркысы 20 болот. Ушундай кодду туура пайдаланса, бир топ ыңгайлуу. Төлөмдөрдү толугу менен электрондук түрдө жүргүзсө болот. Каражат автоматтык түрдө түндүк электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу бирдиктүү эсепке келип түшөт. Бул төлөөчүлөрдүн убактысын жана каражатын үнөмдөйт. Для той категории плательщиков, жарандар ар кайсы салык бөлүмдөрүнө баруу убара болушпайт. Өздөрүнө жакын банктардан же электрондук түрдө эле төлөп коюшса болот. Төлөмдөрдү автоматтык түрдө жүргүзүү салыктар жана төгүмдөр боюнча бардык маалыматтарды ачык айкын кылат. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү үчүн эсептердин тизмеси мамлекеттик салык кызматынын интернет баракчасынын билим базасындагы камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмү сайтында жайгаштырылган. Самат Айсипов, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.